25 бөлүм. Эгерде эки адамдын ортосунда чатак болсо, алардын ишин башкаруучулар териштирсин. Алар иши акты актап, иши караны айыпташсын. Эгерде айыпкер балак алууга татыктуу болсо, анда башкаруучу өзүнүн көзүнчө андан айыбына жараша балак алдырсын. Андан 40-тан ашык балак алынбасын. Эгерде ашык балак алынса, сенин алдыңда бир тууганың кемсинтилген болот. Эгин бастырып жаткан өгүзүңдүн оозун таңба. Эгерде эки бир тууган бирге жашап, анын бири бала көрбөй өлүп калса, анда өлгөндүн аялы бөтөн кишиге турмушка чыкпасын. Кайын агасы болобу, кайын иниси болобу, аны алып, аны менен жашасын. Өлгөн бир тууганынын аты Исраил элинин арасынан өчпөшү үчүн анын тун баласы өлгөн бир тууганынын баласы болуп эсептелсин. Эгерде ал жесир келинин же жеңесин алгысы келбесе, жесир жеңеси же келини дарбаза алдына аксакалдарга барып, кайным, кайнагам менден баш тартып өз бир тууганынын атын Исраил арасынан өчүргөн жатат. Мени алгысы келбей жатат десин. Ошондо шаардын аксакалдары аны чакыртып алып көндүрүш керек. Эгерде ал аны алгым келбейт деп туруп алса, анда жеңеси келини аксакалдардын көзүнчө ага басып барып, өтүгүн чечип алып, бетине жаба түкүрүп, өз бир тууганынын тукумун улантпаган кишини ушундай кылат десин. Исраилда ага жылаң аяктын үйү деген ат коюшат. Эркектер өзара мушташып жатканда, биринин аялы уруп жаткандын колунан өз күйөөсүн чыгарып алыш үчүн тигинин жан жерин кармап алса, анда аялдын колун кесип сал, ага бооруң ачыбасын. Баштыгыңа эки башка салмактагы чоң жана кичинекей тараза таштарын салба. Сенин үйүңдө сыйымдуулугу эки башка чоң жана кичине болгон эйфа болбосун. Кудай Теңир берип жаткан жерде узак өмүр сүрүшүң үчүн тараза ташың да, эйфаң да так жана туура болсун. Анткени ушундай жалган иш кылган адам Кудай Теңирдин алдында жийиркеничтүү. Силер Мисирден чыгып келе жатканда амалыктыктардын силерге эмне кылганын эсиңерден чыгарбагыла. Ал сени жолдо кандай тосконун, чарчап чаалыгып келе жатканыңда Кудайдан коркпой, сенин артыңда алсырап калгандарды өлтүргөнүн эсиңден чыгарба. Ошондуктан Кудай Теңириң берип жаткан жерди ээлеп алганыңда, Кудай Теңириң сени тегерегиңдеги бардык душмандарыңдан куткарып, сага тынчтык бергенде, амалыктыктарды жер үстүнөн жок кыл. Унутпа. 114 Забур. Теңир менин үнүмдү, жалынган сыйынымды укканына кубанам. Ал мага кулагын салды, ошондуктан мен аны өмүрүм өткөнчө чакырам. Мени өлүм коркунучу курчап алды. Мага тозоктун кыйноолору жетти. Мен кысталышта калдым, кайгыга туш болдум. Ошондо мен Теңир менин жанымды куткар деп Теңирдин ысымын чакырдым. Теңир ырайымдуу жана адилет, биздин Кудайыбыз боорукер. Теңир куулугу жок адамдарды сактайт. Мен алсырап калганда ал мага жардам берди. Жаным, өзүңдүн тынч жайыңа кайт. Анткени Теңир сага ырайым кылды. Сен менин жанымды өлүмдөн, көздөрүмдү жаштан, буттарымды мүдүрлүүдөн куткардың. Мен Теңирдин алдында, тирүүлөрдүн жеринде жүрөм. 115 Забур. Мен ишенгем, ошондуктан мен катуу кыйналдым дегем. Мен ойлонбой туруп, бардык адамдар алдамчы дегем. Бирок мен Теңирге мага кылган бардык жакшы иштер үчүн эмне берем? Мен куткаруучу чөйчөктү кабыл алып, Теңирдин ысымын чакырам. Теңирге анын бүт элинин алдында өз убадаларымды берем. Теңирге өзүнүн ыйыктарынын өлүмү кымбат. О Теңир, мен сенин кулуңмун. Мен сенин кулуңмун. Мен сенин күңүңдүн уулумун. Сен менин кишендеримди чечтиң. Сага мактоо курмандыгын арнайм. Теңирдин ысымын чакырам. Теңирге анын бүт элинин алдында өз убадаларымды берем. Теңирдин үйүндө Иерусалим шаарынын ортосунда берем. Теңирди даңктагыла. 52 бөлүм. Тур, күчтөн Сион, ыйык шаар Иерусалим, өзүңдүн улуулугуңдун кийимин кий, анткени мындан ары сага сүннөткө отургузулбагандар, таза эместер кирбейт. Өзүңдөн чаңды күбүп сал. Тур, туткун Иерусалим, Сиондун туткун кызы, мойнуңдагы чынжырды чеч. Анткени Кудай Теңир мындай дейт: силер бекер сатылдыңар, кайра күмүшсүз сатылып алынасыңар. Анткени Теңир мындай дейт: мурун менин элим Мисирге жашап туруш үчүн барган, Ашураны эч себепсиз эзген. Эми менин бул жерде эмнем бар, дейт Теңир. Менин элим бекер алынды, анын башчылары каарданып жатышат, дейт Теңир. Менин ысымыма дайыма күн сайын тил тийгизип жатышат. Ошондуктан менин элим менин ысымымды билишет. Ошондуктан ошол күнү мен мына деп айткан, мен ошол эле Теңир экенимди билишет. Сионго сенин Кудайың падышачылык кылып жатат деп айткан, куткарууну жар салган, кубанычты сүйүнчүлөгөн, тынчтыкты кабарлаган тоодогу жакшы кабарчынын буттары кандай сонун. Сенин күзөтчүлөрүңдүн үнү чыгып жатат. Алар үнүн катуу чыгарышты.
Баары бирге кубанып жатышат, анткени алар Теңирдин Сионго кайтып келе жатканын өз көздөрү менен көрүп жатышат. Шаттангыла Иерусалимдин ураандылары, чогуурдагыла, анткени Теңир өз элин сооротту, Иерусалимди кун төлөп куткарды. Теңир өзүнүн ыйык каруу булчуңун бүт элдердин көз алдында көрсөттү. Ошондо бүт дүйнө жүзү Теңирибиздин куткаруусун көрөт. Кеткиле, ал жерден чыккыла, таза эмес нерселерге тийбегиле. Теңирдин идиштерин көтөрүп жүргөндөр, алардын чөйрөсүнөн чыккыла, өзүңөрдү тазалагыла. Анткени силер шашпай чыгасыңар, чуркап кетпейсиңер. Анткени силердин алдыңарда Теңир барат, артыңарда Исраилдин Кудайы сактоочу болот. Менин кулум ийгиликке жетишет, көтөрүлөт, көкөлөйт, даңазаланат. Сени көрүп көп адамдар ушунчалык таң калышты, анткени эч бир адамдын жүзү анын жүзүндөй бузулган эмес. Адам баласынын өңү анын өңүндөй бузулган эмес. Ал көп элдерди ушинтип таң калтырат. Падышалар анын алдында ооздорун жабышат. Анткени алар өздөрүнө айтылбаган нерселерди көрүшөт, укпаган нерселерин билишет. 22 бөлүм. Анан ал мага Кудайдын жана козунун тактысынан агып чыгып жаткан өмүр суусунун кристалдай тунук дарыясын көрсөттү. Анын көчөсүнүн ортосунда, дарыянын аркы тарабында да берки тарабында да өмүр дарагы өсүп туруптур. Ал ай сайын бир жылда 12 жолу жемиш берет экен. Анын жалбырактары элдерди айыктырууга арналыптыр. Ал шаарда каргышка калган эч нерсе болбойт. Ал жерде Кудайдын жана козунун тактысы болот. Ага өзүнүн кулдары кызмат кылышат. Алар анын жүзүн көрүп турушат. Алардын чекесинде анын ысымы жазылуу болот. Ал жерде түн болбойт. Алар шам чырактын жарыгына же күндүн жарыгына муктаж болушпайт. Анткени Кудай Теңир өзү алардын үстүнөн жаркырап турат. Алар түбөлүккө падышачылык кылышат. Анан ал мага мындай деди: бул сөздөр туура жана чындык. Ыйык пайгамбарлардын Кудай Теңири жакында эмне боло тургандыгын өзүнүн кулдарына көрсөтүү үчүн өзүнүн периштесин жиберди. Иса мындай дейт: мына мен жакында келем. Бул китептеги пайгамбарчылыктарды карманган адам бактылуу. Мен жакан ушуну көрдүм жана уктум. Мен муну уккандан кийин жана көргөндөн кийин мага ушуну көрсөткөн периштеге таазим кылуу үчүн бутуна жыгылдым. Бирок ал мага мындай деди: мындай кылба, анткени мен сенин бир туугандарың болгон пайгамбарлардын жана ушул китептеги сөздөрдү сактагандардын кызматташымын. Кудайга таазим кыл. Анан ал мага мындай деди: бул китептеги пайгамбарчылыктарга мөөр басып бекитпе, анткени убакыт жакындап калды. Адилетсиз иштерди жасаган адам адилетсиз иштерин жасай берсин. Ыплас адам ыплас иштерин жасай берсин. Ал эми адил адам адил иштерин жасай берсин. Ыйык адам ыйыктала берсин. Иса мындай дейт: мына мен жакында келем. Ар бир адамга иштерине жараша бере турган сыйлыгымды ала келем. Мен альфамын жана омегамын, биринчимин жана акыркымын, башымын жана аягымын. Өмүр дарагынын жемишинен жегенге жана шаарга дарбаз аркылуу кирүүгө укук алуу үчүн кийимдерин жуугандар бактылуу. Шаардын сыртында болсо иттер жана сыйкырчылар, бузулгандар жана киши өлтүргүчтөр, бутка табынуучулар, жалганды сүйүүчүлөр жана адилетсиз иштерди кылуучулар. Мен Иса ушуну силерге жыйындарда күбөлөндүрүш үчүн өзүмдүн периштемди жибердим. Мен дөөттүн тукумунан чыккан таңкы жарык жылдызмын. Рух менен колукту кел дешет. Муну укканда кел десин. Суусаган келсин, каалоочу өмүр суусун бекер эле алсын. Мен жакан бул китептеги пайгамбарчылыктарды уккан ар бир адамга эскертемин. Ким аларга бир нерсе кошо турган болсо, Кудай ага бул китепте жазылган алааматтарды кошуп берет. Ким бул пайгамбарчылыктар жазылган китептеги сөздөрдөн бир нерсе алып салса, Кудай андан өмүр дарагындагы жана ыйык шаардагы үлүшүн, ошондой эле бул китепте жазылган үлүшүн алып коет. Муну күбөлөндүрүүчү мындай дейт: ооба, мен жакында келем. Омин. Ооба, кел, Теңир Иса. Биздин Теңирибиз Иса Машаяк бардыгыңарга ырайымын төгө берсин. Омин.